Сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Чоң рахмат, урматтуу жаңылайым. Буга чейин сиз коомдук ишмер Садыр Жапаровду 11 жылдан ашуун убакытка кескениңиз үчүн тартип комиссиясынан эскертүү алгансыз. Туурабы? Жанарбек Кубанычевич, туура айтып атасыңар. Мен ошол чечимди ала келдим. Керек болсо көзөтүп берем. Сиз менде бир гана суроо сизге. Эгерде ачык айтсаңыз, мен сизди колдоп берем. Эгерде калп айтсаңыз, мен сизге каршы добуш берем. Сизге ошол убакта Садыр Жапаровго каршы аны ушинтип чыркыратып түрмөгө кесесиң деген көрсөтмө Ак үйдөн болгонбу, болгон эмеспи? Мен ушул жерге келип алып силердин астыңарда алдай турган максатым жок. Андай болгон эмес. Бул иш коллегиально каралган, райондуу соттун чыккан өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. Жо, ал кишини силер мисалы чегарадан өткөндө Кыргызстанга эч кандай качпаса, келатса, ошол эле Эмил Каптагаев өзүнүн жазган арызын алып атса, мен эч кандай доом жок деп арыз жазган киши өзү чыркырап жүрөт. Тескерисинче ал кишиге болушуп. Ошондой убакта дагы Садыр Жапаровду кесип жиберүү адилеттүү деп ойлойсузбу сиз? Мен силерге жооп берейин, туура түшүнүңүз. Коюлган айыптар боюнча өтө оор кылмыштар коюлганда, жабырлануучу жекече айыптоодон баш тартса гана болот. Ачык, жекече ачык айыптоо бул анча оор эмес кылмыштар гана боюнча. Азыркы мындай коюлган айыптар боюнча жабырлануучу баш тартса дагы кылмыш иш кыскарбайт. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Жо, ал эмне үчүн мисалы Садыр Жапаров буга чейин коомдук ишмер катары жана Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн, билебиз. Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Бирок ошол эле убакта ага 11 жылдан ашуун, 11 жыл 6 ай, мен билишимче. Ошончо убакыт бул түрмөгө кесип жиберүү сизге мындай кандай? Ошол убакта мисалы ал киши ошол убактагы бийликти, ошол убактагы президентти катуу сындап жүргөн. Ушуга байланышы жок. Ошол убактагы соттордун Кудайдан кийинки эле адамы болуп калган Манас Арабаев сизге салам айттырган жок деп биз ишенсек болобу? Толук айтып берем, жок деп. Дагы бир айтып коюш керек, коюлган айыптар бул мамлекеттикке, жанагы Ысык-Көл областтык администрациянын алдында болгон иш. Ошо мамлекеттикке, конституциялык стройго каршы кылган кылмыштарга кирет. Бул жекече адамга каршы эмес, бир эле адамга, Каптагаевка өзүнө. Бул мамлекеттик основа государственного строя деп айтайын деп, мамлекеттик конституциялык стройго катары каршы кылмыштарга айыпталган ал киши. Эми Кыргызстанда билесиздер да, биз соттор ошол эле Азиз Батукаевга чыгарган чечимдери бар. Андан башка бизде криминалдар, ишкерлерди тоногондор бардыгы эле жүрөт, соттон акталышат. Бирок ошондой чындыкты айткан кишилердин камалып кеткени бул адилетсиздик деп ойлойм. Бул менин жеке оюм. Садыр Жапаровду чыркыратып, бала чакасы менен кошуп камаган бул жакшы көрүнүш эмес да. Депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Рахмат, мен дагы депутаттардан кечирим сурайм, экинчи жолу сүйлөп атам. Мен эмне үчүн Садыр Жапаровду жана мисал иретинде келтирдим? Анткени депутат болгон, мыйзам чыгарып жүргөн, коомдук ишмерлерди ушинтип чыркыратып кесип атканда алар өзүнүн укугун коргой албаса, анда карапайым адамдар жөнүндө бизде сөз жок да. Мен ошон үчүн Садыр Жапаровду мындай мисал иретинде айтып өттүм. Сизден бүгүн ошол соттор эсиңизде болсо керек, көз алдыңызда болсо керек. Ондогон, керек болсо жүздөгөн аталар, апалар, жаштар ошол жерде ыйлап жүрүшкөн. Сиздин бүгүн кызматыңыздан көтөрүлүп атканды көрүп, ошол кишилер келечектен үмүтү үзүлө түшсө керек деп ойлойм. Мен алардын акыбалын элестетип турам. Президенттин парламенттеги өкүлүнө да айтат элем, негизи сот оңолмоюнча мамлекет оңолбойт. Бүгүнкү күндө сотко болгон ишенимдин элде канчалык кеткенин биз жакшы билебиз. Ошон үчүн эски системада иштеген, буйруктарды аткарып жүргөн соттордон башка деле Кыргызстанда 6 миллион адамдын ичинде абдан таза, мыкты жаш балдар бар. Ошол эле Британиядан юридикалык илимди жактап келген жап-жаш жигиттер жүрөт, кызматта эмес. Коомдук иште, ар кандай эл аралык уюмдарда жүрүшөт. Ошондой кыз-жигиттерди эмне үчүн көрбөй атасыңар, мен билбейм да. Коомдо бурулуш жасай турган
нақты адилеттүүлүккө бел байлаган адамдар бар. Урматтуу Курманбек мырза, кийинки бир кандидаттарды караганда ошондой адамдарды алып келсеңер, биз мындай кубаттап, коштоп, биздин дагы үмүтүбүз жанып бир мындай колдоп бермекпиз да. Анан кечеги системадан тажап, алардан ушунчалык мындай элибиз дагы тажап, ушу бир оңолорубуз деп турган учурда кайра эле баягы кишилерди алып келсеңер, биздин дагы көңүлүбүз суйт. Эң башкысы элибиздин дагы көңүлү суй түшөт да. Ошон үчүн келгиле бир жаңы адамдарды, жаш, бир тың, мыкты, адилеттүү, таза, билимдүү адамдар Кыргызстанда толтура. Ошолорду алып келгиле, биз колдоп берели. Рахмат. Урматтуу коллегалар, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тынычтык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тынычтык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин, иш башталгандан бери мен радиону угуп олтурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков, Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевтар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептеймин. Садыр Нуржоевич, жок, мен сизге кеңири убакыт берип атам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы диги добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да, урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп туруңар, уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен диги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок.
Бул менин мыйзамдуу укугум. Саламатсыздар достор. 2 мүнөт Эгерде сиздер биздин процедура каналда менен биринчи сүйлөгөнгө болуп акым бар. жатсаңыз, 15 анда мүнөт подписаться лидер кнопкасын фракция катары басыңыз. сүйлөгөнгө акым бар. Ошондо биздин Эгерде менин сөзүм жаңылыктарды жакпаса, кулаңарды биринчилерден жаап болуп отургула. көрө аласыздар. Чындыкка Көңүл эгерде чыдабай бурганыңыздарга атсаңар. чоң рахмат. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын.